Жатакана жашоочуларына эми бардык шарттары менен камсыз болгон окуу залы жана эс алуу бөлмөлөрү пайдаланууга берилет. Орусиянын жогорку окуу жайлары менен ошмуунун байланышы дагы бир баскычка жогорулайт. Окуу жайдын мыкты лектору жана окутуучусу Дубайда эс алат. Абсамат Сатаров окуу жайдын бириккен профсоюз комитетинин төрагасы болуп шайланды. Алдыда ушул жана башка кабарларды кесиптештер менен кененирээк баяндоого өтөбүз. Студияда Нурайым Жеңеш кызы, амансыздарбы? Орусиянын жогорку окуу жайлары менен ошмуунун байланышы дагы бир баскычка жогорулайт. Алсак окуу жай жетекчилиги жыл ичи Орусиянын бир нече мамлекеттик университеттеринин ректорлору менен жолугушууну максаттоодо. Мында негизинен эки тараптуу билим берүү, илим тармагы боюнча кызматташтык алакаларды чыңдоо маселеси каралат. Бул туурасында Түштүк Урал мамлекеттик университетинин ректорунун окуу жайга болгон иш сапарында белгилүү болгон. Дагы кандай сүйлөшүүлөр жүргөн Нурастан Бакытбеков айтып берет. Түштүк Урал мамлекеттик университетинин башчысы Александр Шестаков ошмууга болгон иш сапарынын алкагында алгач ректор Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Анда эки университеттин ортосундагы байланышты бекемдөө, кызматташтык алакаларды чыңдоо, алдыга коюлган пландар боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан соң чакан иш-чара уюштурулуп, мында Александр Шестаковго ошмуунун ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Алсак Александр Шестаков алгачкы жолу Ош шаарына анын ичинде ошмууга келип отурат. Айтымында ошмуу менен Түштүк Урал мамлекеттик университетинин окшоштук жактары көп. Буга байланыштуу эки тараптуу байланышты чыңдоо керек экендигин баса белгилейт. Мы должны работать вместе по подготовке специалистов. Мы должны работать вместе и в области науки. И особенно я хотел бы отметить то, что вот в этом году 75 лет Великой Победы, которая была достигнута Советским Союзом. И мы освободили Европу от фашизма. И это была победа всех нас, и Киргизии, и России. И поэтому с этой точки зрения мне представляется, что очень важно визит здесь, сюда, в Орский государственный университет. Еще тем более, что этот год Киргизии и России. Түштүк Урал мамлекеттик университети менен ошмуу 2015-жылдан бери тыгыз кызматташып келет. Алсак учурда академиялык мамилдүүлүк боюнча Орусиянын жогорку окуу жайларында университеттин 40тан ашуун студенти билим алып жатса, анын 5-осу Түштүк Урал мамлекеттик университетинде. Түштүк Урал мамлекеттик университети менен тыгыз кызматташып келебиз. Мына аларда тынымсыз бизге келип турушат, бизден ал жака барып атат. УШОС деген атайын бизде Шанхай кызматташтык уюмунун университети деген университет бар. Ошонун алкагында да кызматташабыз. Жыл сайын бизден 7-8 студент ошол Россиянын стипендиясына ушул Урал мамлекеттик университетине барып, мобилдүүлүктөн өтүп келип атышат. Биз бүгүнкү күндө дагы биздин 5 студентибиз ошол жакта жүр. Ал эми алдыда Орусиянын бир топ жождору менен да кызматташтык алакаларды чыңдоого басым жасалат. Тактап айтканда, окуу жайдын билим алуучулары ал жака барып окуп келүүгө, эки тарапка тең жарактуу дипломго ээ болууга жол ачылат. Ал эми окутуучулар ал жакта аспирантурага окуп, илимий потенциалын көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр каралган. Албетте бул биринчи кезекте ошол биздин студенттердин ошол Россияга барып, 1 семестр, 2 семестр тажрыйба алмашып, окуп келгенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Экинчиден, ошол биз алар менен кандайдыр биргелешкен бакалавр, магистрдык программаларды иштетүүгө мүмкүнчүлүк ачылып атат. Башка айтканда, студенттерибиз кайсы бир бөлүгүн бул жерде окуп, кайсы бир бөлүгүн Россияда окуп, анан бир эки жактан тааныган дипломдорду алууга жетишүү. Андан сырткары эң негизги багыт катары ушул Россиянын өнүккөн университеттери менен биз илимий багытта байланышып, биздин жаш окутуучуларды аларга аспирантурага дегендей ошол илимий жетекчиликтерге пайдаланып, алардын илимий потенциалын көтөргөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат. Эске салсак, бүгүнкү күндө ошмуу Орусиянын 50ге жакын университети менен байланышы бар. Мындан сырткары жакын убакыт аралыгында окуу жайдын базасында Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу боюнча иш-аракеттер көрүлүүдө. Нурастан Бакытбеков, Нурсултан Айдаров, Ошмуу жаңылыктары.
Ош мунун мыкты лектору жана окутуучусу Дубайда эс алат. Ал үчүн тандап алуу атайын сынактын негизинде жүргүзүлүп, 3 этапта өткөрүү каралган. Тагыраагы кафедралык, факультеттик жана университеттик болуп, сынакка катышкан катышуучулардын ишин атайын түзүлгөн комиссия карап чыгат. Ал эми конкурстун жыйынтыгында жеңүүчү болгон Ош мунун мыкты лектору 2020 жана Ош мунун мыкты окутуучусу 2020 номинацияларынын ээлерине баш байге Дубайга жолдомо менен сыйланат. Активдүү катышкан окутуучулар сертификат, диплом, Ош мунун ардак грамотасы, акчалай сыйлыктар берилет. Бул сынак университетте жыл сайын билим берүүнүн мазмунун жаңылоо боюнча педагогикалык кызматкерлердин чыгармачыл ишмердигин өнүктүрүүгө, инновациялык иштелмелерди жана технологияларды колдоо максатында уюштурулуп келүүдө. Эске салсак, 2019 жылы дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин доценти Светлана Алымова Ош мунун мыкты лектору 2019, эл аралык медицина факультетинин окутуучусу Асанбай кызы Айпери Ош мунун мыкты окутуучусу 2019 наамына татып Дубайда эс алып келишкен. Жатакана жашоочуларына эми бардык шарттары менен камсыз болгон окуу залы жана эс алуу бөлмөлөрү пайдаланууга берилет. Окуу жай башчысынын жеке демилгеси менен бардык жатаканаларга атайын эс алуучу бөлмөлөр, окуу залдары жаңыртылып, эмериктер алынып келинген. Негизги максат окуу жайда жана чет өлкөдөн билим алып келген студенттердин ыңгайлуу жашоосуна шарт түзүп берүү. Кененирээк кабарчыбыз Нурзада Акылбекованын материалында. Окуу залы эле эмес, атайын сыналгынын коюлгандыгы жатакана жашоочуларын кубантпай койгон жок дейт Айгиза Наркулова. Мындай мүмкүнчүлүктөрдүн болгону жашоочуларга ыңгайлуу жана пайдалуу деп эсептейт. Ошондой эле өз сөзүндө окуу жайдын администрациясына жана ректорго жалпы жатакана студенттери ыраазы экенин кошумчалады. Бул жер бизге аябай эле жакшы болду. Анткени өзүбүз таппай жүргөн китептерди ушул жерден келип окуп, өзүбүзгө маалымат алып атабыз. Кандай кызык болот. Бул жерде эми ар түрлүү студенттер бар, ар ким ар кандай нерсеге кызыгышат. Ошон үчүн бул аябай эле бизге жакшы нерсе болду дейм да. Ошо бизде аябай эле жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анча-мынча жатаканаларда ачыгымдай нерсе жок да мүмкүнчүлүктөр. Окуу жайдын жатаканаларында ыңгайлуу шарттардын катарын эс алуу жана окуу залынын жаңыртылышы толуктады. Алсак, окуу жайдын дээрлик бардык жатаканаларында студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар толук камсыздалган. Студенттерден бир гана талап жатаканада ынтымактуу жана таза жашоо, ошону менен бирге шарттарды туура колдоно билүү дейт номер 3 жатакананын коменданты Жылдыз Парманова. Биздин Оштун шаардын өзүндөгү окуу жайларга салыштырмалуу биздики аябай эле жогорку деңгээлде. Анткени студенттер өздөрү дагы билет, бул жерде ар бир кабатта ашканалар бар. Ашканаларда пайдалана турган газ плиталардын жанында эле булар нан бышырып жей турган электроплиталар коюлган. Ар бир кабатта ажаткана, групповой умумайликтерибиз бар. Алар дагы ирети менен коюлган. Андан сырткары душубуз бар студенттер үчүн, кир жуй турган кир машинкалар бар. Эс алуучу бөлмөдө студенттер жакшы маяк куруп, түрдүү оюндарды ойноп, бош убактыларын кызыктуу өткөрүүгө болот. Анткени окуу залында түрдүү адабий китептер, оюндар үчүн заманбап буюмдар бар. Ушу жер ачылгандан бери бул жерге келип достор менен маектешебиз. Бош убактарда эс алып, мындай телевизорлорду көрүп турабыз. Жана бул жердеги мына китептерден эң жакшы маалыматтарды алып, ушу жерде окуп, жакшы эс алып кеткенге жакшы немелер түзүлгөн шарттар. Эске салсак, жатаканалардын оңдоп түзөө иштерине каражатты окуу жайдын ички бюджетинен каржыланган. Ал эми учурда номер 1 жана номер 3 жатаканаларында эс алуучу бөлмөлөр жана окуу залдары толук кандуу иштетүүгө берилди. Калган жатаканаларда болсо азыр оңдоо иштери уланууда. Жана 2 жума аралыгында алар да колдонууга берилет. Нурзада Адылбекова, Дарманбек Жаңабай уулу, Ош му жаңылыктары. Абсамат Сатаров окуу жайдын бириккен профсоюз комитетинин төрагасы болуп шайланды. Алсак Ош мунун бириккен профсоюз комитетинин 34-чү отчеттук шайлоо конференциясы 20 февралда уюштурулган. Аталган конференцияга университеттин факультет колледждеринен структураларынан атайын шайланган 224 делегат катышкан. 34-чү отчеттук шайлоо конференциясында Ош мунун профсоюз комитетинин төрагасы Абдыжапар Акуловдун 2014-2019 жылдар аралыгындагы профсоюз уюмунун жүргүзгөн иштери боюнча маалымат берген. Андан соң университеттин бириккен профсоюз комитетинин төрагалыгына шайлоо өтүп, ага 5 талапкер катышкан. Экинчи турдун жыйынтыгы менен көпчүлүк добушка ээ болгон факультеттер аралык дене тарбия номер 2 кафедрасынын башчысы Абсамат Сатаров шайланды. Ош мамлекеттик университетинин бириккен профсоюз комитети студенттердин, профессордук окутуучулар жааматынын, аспиранттардын, жумушчулардын курамынан турган областтагы эң ири массалык коомдук уюмдардын бири.
Учурда Ош облусуна 70-тен ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Мына ошол улуттардын ынтымагын бекемдөө максатында эл дөөлөтү энетүл атты фестиваль уюштурулду. Иш-чара 21 февраль бүткүл дүйнөлүк тил күнүнө карата уюштурулуп, катышуучулар бир нече багыт боюнча катышып, жеңүүчүлөр аныкталган. Кабарчыбыз Дурусбек Акылбек уулу да бул иш-чарага күбө болгон. Фестивалдын алгачкы бөлүгү ар улуттун өздүк баалуулуктарын чагылдырган көргөзмөлөрү менен башталды. Мында негизинен улуттук азык-түлүктөр, кийим-кечектер коюлган. Аталган фестиваль Ош мамлекеттик университети, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу өкүлчүлүгү жана Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган. Бүгүн биз финалдык концерт программасын тартуулап атабыз. Буга чейин биздеги 10 факультетте ушул тилдерди окуткан, өзбек тилин, түрк тилин, кытай тилин, испан тилин, англис тилин, немис тилин үйрөткөн бир топ тилдерди окуган факультеттерде факультеттик деңгээлдеги биринчи туру өткөрүлгөн. Биз ошол жерден атайын түзүлгөн комиссия тандап алып, ошол мыктыларын бүгүн ушул жерде финалдык фестивалды жыйынтыктап атабыз. Бүгүнкү иш-чараны Ош шаардык мэриясы, экинчи Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Ош бөлүмү, Ош мамлекеттик университети биргелешип өткөрүп атат. Биргеликте өткөрүп атабыз. Ошон үчүн орундарды биринчи кезекте Ош мамлекеттик университети камсыздаган, андан сырткары мэриянын дагы сыйлыктары бар. Ал эми бүгүн аталган фестивалдын финалдык баскычы орун алды. Бул фестивалды көрүү үчүн катышкан студенттердин ата-энелери да келип, көрүп гана тим болбостон жардамдарды да көрсөтүшкөн. Ошондой эле көрүүчүлөр катышуучулардын аткаруучулук деңгээли жана сахнада өздөрүн алып жүрүү маданияты да мыкты экендигин билдиришет. Балдарыбыз катышып атат, чалым катышып атат, өзүм катышып атам, колдоп атабыз, коңшуларым келишти. Аябай жакшына өттү концертибиз, курсанбыз. Ушундай немелерден көбүрөөк уюштуруп турсак, көбүрөөк катышып турсак, бизге ham жакшы болмок эле. Үчүн кубанып отурабыз. Ушундай концерттерге келип, жакшы өткөнгө сүйүнүп атабыз аябай. Ар бир факультеттен ушундай бир таланттуу жаш балдар кыздар чыккан экен. Булардын талантын аябай таң берип атам. Ушундай сонун ырдагандар бар экен, бийлегендер индийский бийди көрүп, андан таң калдык. Аябай сонун уюштурулган экен. Бул мындайча айтканда Кыргыз Республикасынын өзүнүн маданияты өнүгүп келатат дегенди билдирет. Аябай чоң кубанычта болуп көрүп отурабыз. Кантипкидей булар өздөрү аткарган ошонун жан дүйнөсүнө менен өздөрүнө сиңирип, сезип аткарышат экен. Бул көрүп турган адамдын өзүнө тартат экен, кызыктырат экен, ошонусу жакты бизге. Катышуучулар жалпысынан улуттук бий, хор, музыкалык аспаптын коштоосунда улуттук ырларды аткаруу жана өз эне тилин даңктаган көркөм окуу болуп 4 багытта атсалышкан. Мындай иш-чаралар улуттар аралык достукту бекемдеп, ынтымакты чыңдоого зор салым кошот дешет катышуучулар. Биздин даярдыгыбызга болжол менен 2 жумадай убакыт кетти. 2 жума даярдандык. Иш-чаранын өзгөчөлүгү эмне болду? Башка улуттар менен болгон мындай достук пайда болду. Биз билбеген, көрбөгөн адамдар менен тааныштык, достоштук. Ошо кыскача. Ошонусу. Негизинен 21 февраль бул дүйнөлүк тилдер күнүнө байланыштуу биз аябай катуу даярдандык. 2 жумалап бири-бирибизди урушуп кайдымкидей. Анан ушул жыйынтыгы ушундай болду. Экинчи орунду алабыз деп биз деле ойлогон эмеспиз, бирок тилекке каршы бардыгы күтүүсүздөн болду. Иш-чаранын соңунда фестивалды мыкты деңгээлде уюштургандыгы үчүн Ош мэриясынын атынан окуу жай жааматына ыраазычылык айтылды. Ошондой эле алгачкы орунду алган студенттерге диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Алсак, былтыр 2019 жылы мамлекеттик тилдин 30 жылдыгы белгиленип, анда да окуу жай жааматы жигердүү катышкан. Кошумчалай келсек, учурда Ошмуда 21 улуттун өкүлдөрү билим алат. Ал эми Кыргызстандын бардык жогорку окуу жайларында, мамлекеттик мекемелерде бул майрам жыл сайын белгиленет. Дурусбек Акылбек уулу, Дарманбек Жаңыбай уулу, Ошмо жаңылыктары. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн кесипке багыттоо жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул меморандумдун алкагында мектеп окуучуларын мектеп жашынан кесипке туура багыт берүү жана окуу жайларды аяктагандан кийин да рыноктун талаптарына ылайык адис даярдап, аларды жумуш менен камсыздоо болуп саналат. Ага ылайык Ош шаарынын эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын, Ош шаарынын мэриясынын, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын, кесиптик лицейлердин, мамлекеттик жана ишкана мекемелеринин, КИЗ кызматташтык коомунун ортосунда мектеп бүтүрүүчүлөрүн кесипке багыттоо жөнүндө меморандумга кол коюлду. Аталган жыйынга жогорудагы аты аталган мекемелердин тиешелүү өкүлдөрү, ректорлор, жетекчилер катышкан. Долбоор 2016 жылы башталып, 2023 жылга чейин улантылат. Бул багытта жүргүзүлгөн иштерди карьера борборлору көзөмөлгө алат жана көмөктөшөт.
Окуу жайдын номер 4Б жатаканасында алгачкы жолу жатакана мырзасы аныкталды. Сынак 3 этапта өткөрүлүп, 5 катышуучу биринчилик үчүн ат салышкан. Алгач өздөрүн тааныштырып, андан соң өз таланттарын тартуулашты. Ал эми акыркы бөлүгүндө оор салмактагы ташту көтөрүү аркылуу күчтөрүн сынашкан. Бул иш-чарага окуу жайдын социалдык жана тарбия департаментинин директору Жылдыз Артыкова, жатакананын жашоочулары күбө болгон. Жеңүүчүлөр калыстар тарабынан аныкталып, грамоталар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Ошондой эле сынактын жеңүүчүсү деп 2 мыкты деген мырза жигитти тандалган. Иш-чаранын максаты жатаканада жашаган студенттерге майрамдык маанай тартуулоо. Бул Үмүт теле студиясынын жаңылыктар маалымат кызматы болду. Ушул жана башка берүүлөрдү Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан жана Facebook'тагы баракчабыздан көрүңүздөр. Кызматта Нурайым Жеңиш кызы болдум. Амандыкта көрүшөлү. Кандайсыңарыңыздар? Жакшы, өзүңчө? Жакшы. Азыр дурус келет, дурусту тамаша салабыз. Азыр мен мына чачты кийип, дурусту тамашалайбыз. Алар азыр мына дуруста чаласында келтасын, кайда келтасын деп айтып койсун. Алло, келтасызбы? Ооба, мына жаным жетейин деп калдым азыр. Бүгүн сүйгөнүмө сүйүм арнайм. Yes! Can, ben geldim. Geldin mi? Demek bizim bugünkü tamaşamız dal uşunda olmakçı dostlar, andıktan bizden alsağınızlar. Şoңuz bir minut karap koyçu. Men kıstası bir kızdı sүйүп жүрөм да. Ошого сүйүм арнай албай атам, ишке алып келип келдим эле да. Анан ошо кызга сүйүм арнашым керек болуп, ишканы бере албай атам, өзүм уялыпчы. Ошо мен атынан берип коелачы бир кызга. Мына тушта турат го, мына кызыл курткачаңыз. Ошого мен атынан берип коелачы суранчы кыздар. Мына тушта турат го, кызыл куртка, чачы жайлы. Пальто. Кызыл пальто. Ошо мен көрсөтүп берип коелачы, мен Турусбектин атынан деп мен көрсөтүп да суранчы. Суранчы кыздар. Kızlar, salamatçılar, kandайсыңар? Келаткан майрамга менен. Я! Жардамым керек болот. 1 минут туруп калачы мен жерде. Мен бир кызды өтө сүйүп жүрөм да. Ошо сүйүм арнай албай атам, мына мишканы өзүңөр деле көрсөңөр берип коелачы, мен атыман. 1 минутке досума келсен. Кел. 1 минут мына мен апарасың, мен көрсөтөсүң, мен атыман деп. Дурус бер деп берип койчу суранчы досума. Кел. Кимге айтсын? Она кызыл пальтошон кыз турат го. Ошо берип койчу, кел, нарактар турат го. Кызыл пальто. Ооба. Кепкасы, кепчапка. Бутунда кызыл неме турат го. Кел. Ким берди да? Дурус берди. Отур. Эже менен дурус берди ал. Ой, магабы? Ким берди? Жардамар керек болот, жигитте кичине жардам кылгылачы. Мен бир кызды аябай сүйүп жүрөм да. Ошо кызга сүйүм арнай албай атам. Нерде эле турат достум, мишканы апарып бере албай атам да. Мен атынан апарып берип коелачы, дурустун атынан. А? Я, албаса эми айла жок да. Мен деле жакшы көрөт ал, просто сүйүм айта албай атам да. Достум, ана ошо мен атынан дурустун атынан. Айып болчу. Айып. Ке, дос менин. Нормальныйраак турмада келсин. Olmaz hadi ake. Olmazsa emin. Albayt da. Şu kursun atman diye. Девушка? Это девушку передали. Это же не девушка, ребята.
Суранчы. Ана бак. Шо, мен атман. Биз билет окуйбуз да, бирок. Эли мына жерде эле турат ушунда. Мына оранжевый тешинкин кызып кетип турат. Ага. Ооба, кел, мен атман берип койчу турсун. Шенчи суранчы. Тамашалчы турсун. Бул шарта камера. Жардам керек болот эле, биз жардам кылчубуз. Мына ишканы көрүп турасың, ушуну бирөөгө бериш керек болот да. Сүйгөнүмөчү. Мына мерде турат, ошону мен атман берип койчу, жаман уялып атам. Азыр кетип калат да просто ошого. Мына кызыл куртка, кызыл кроссовка турат го. Ошого Турустун атынан жакшы көрүп кетип берип койчу суранчы. Ооба. Түшүнчү? Турус. Мен көрсөт, ооба. Турус ба? Силерге кимге? Йоо. Тамаша досум жакта камера турат. Жардам ошону шашышмасын. Кичине туруп турчу. Мен сүйүм арналып айтам да, бирөөгө ошону жардам берип койчу, суранчы мен атман берип койчу мынаны. Просто кетип калат да, жаман шашты. Ана кызыл неме турат го, пальто ошо суранчы мен атман. Кетип калат да, ооба, мынаны көрсөтүп, мына ошол берди деп берип койчу суранчы. Жоңуз кел. О, камера тартып. Бир жардам кылчу суранчы. Мына жерде бир сүйүм. Ошо ишканы беришке чүйдүң да. Мен атман берип койчу шуну. Мен жок, уялып атам да, мен атман берип койчу. Мен көрсөтүп берип койчу, мына берди деп эле суранчы. А? Мына кызыл турат, пальто кызыл. Точно. Kızlar. Son kız. Практика. Нокуларга ийгилик болсун. Мына жерде мен сүйгөнүм бар да, ошондон бере албайт да, мен атман берип койчу көрсөтүү. Мына бала берди деп. Кайсы жерде? Мына жерде турат. Туштан ооба, ошо. Берип койчу, мен көрсөтөм. Азыр берейин. Ооба, азыр ана. Но? Ооба, кызыл куртка кийип. Неже? Ой! Bir minut qarab qo'yingchi. Shu men jardam berib qo'yingchi, men atmam hozir. Qizil. Uyaldim. Oda. Voy muncha yaxshi. Nima qilib beravermaysiz? Ating kim? Alina qiz. Qana bu. Ma. Hadi bu tamaşa istedin. Çam кезимге. Месе. Ал эркек бак. Кашчы, зато чаш болот бой. Тартуда да, тартпай кач. Жүр жаным, кеттик, була тартып жүр.